Assalamu алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Түркия биз үчүн эмне? Түркия алгачкы болуп, биринчи Түркиянын Америка Коңшу Штаттары бизди эгемендүүлүк менен куттуктаган мамлекет. Ушул 33-34 жыл мурда 1991 жылы Кыргыз мамлекети өзүнүн мамлекеттүүлүгүн колуна алып алганда эң биринчи кыргыз мамлекетин таанып, бекитип, жана ошол кыргыз мамлекети бар, кыргыз мамлекети эгемендүү, кыргыз мамлекети кыргыздын аты өчпөйт деген ошол адамдардан, мамлекеттерден биринчилерден болуп Түркия болду, андан кийин Америка Кошмо Штаттар болду. Ушул эки мамлекет бизди колдоду. Ошон үчүн Түркия биз үчүн өтө маанилүү өлкө. Анын сырткары Түркиянын башчыларынын кандары кыргыздын каны болуп чыгат. R1A, R1B болуп чыгат. S2 дагы ошо компоненттер бар, монголдордун, тунгустардын. Ошо менен болгондо дагы ошо Түркиялар көбүнчө эли ар кайсы улуттардан болсо, грек жана башка хай армяндар, ошол жөөт еврейлер, курд жана башка ошол аралашмадан келсе, көбүнчөсү түрктөрдүн көбүнчөсү өгүздөр да, бул деген өгүздөр болсо кыргыздын нак өзү да. Ошон үчүн биздин элибиз, биздин туугандарыбыз, биздин идеологиялык ополтобуз да ошол Түркия. Жана эгерде Туранды түзө турган болсо, Туранга акчасы табылса, келечекте ошол Туранды түзүп биздин мамлекеттешибиз болушу мүмкүн да, баягы союздашыбыз андай. Бирок баягы Түркияда дагы табылып атат кишилер, таарынып атат кыргыз мамлекетине. Бирок бир гана кыргыз мамлекетине эмес, бүт Орто Азия мамлекети, Борбор Азия мамлекеттерине таарынып атышат да. Ошол жерде бир нече бар эмес, эл ичинде баягы талкуулар бар. Бир аз түшүнбөстүктөй болуп атат. Кээ бир Түркиянын баягы блогерлери, ошо журналисттери, гезитчилери акырындап ар кандай нерселерди жазып атышат да, мисалы үчүн бизге таарынычтарды. Бул деген таарыныч эмнеге? Бул деген баягы Түндүк Кипр республикасы боюнча да, Кыргыз республикасынын жана башка Борбор Азия мамлекеттеринин ошо позициясы, мындай айткан сөзү Түркияга бир аз каршы чыгып калды деп эсептелинет да. Эгерде эмне болду десек, Түркия республикасы бар. Бул деген Түндүк Кипр, Түркия республикасы деген бар да. Бул деген Кипр деген аралда гректер жашачу мурун. Осман империясы орногондо түрктөр басып алган бүт баягы чыгыш Европаны, Грецияны, бүт Балкандарды, ошо баягы Трансильвания, баягы башка Карпаты мамлекетине тең, Украина, Орусия, Крым, бүт ушуну Түркия Осман империясы басып алган. Осман империясы алсырап туруп өзүнүн жерлерин жоготкондо, ал өлкөлөр өзүнүн эгемендүүлүгүнө жеткенде, ошо Кипрде жарымын аралында түрктөр калган, жарым аралында гректер калган да. Ошол гректер, азыркы гректер көбүнчө гендери славяндык болуп чыгып атат да. Ошо гректер азыркы аябай өзгөргөн, мурунку байыркы гректерден өзгөчөлөнөт. Байыркы гректер болсо азыркы араб, Италия, испаниялыктарга аябай жакын да, кандар боюнча. Бирок байыркы гректер, азыркы гректер болсо ошо славяндарга жакын. Эгерде ошо карасак, ошо Түркия республикасы жаңы ошо эгемендүүлүккө Ататүрктөн кийин жеткенде, Осман империясын талкалагандан кийин өзүнүн мамлекетин түптөп баштаганда, Ататүрктүн кийинки президенттердин ошо заманында Түркия басып алат да ошо Кипрди. Ошо Кипрди басып алгандан кийин албетте Европага каршы чыгып, Евробиримдик багы бул жаңы түзүлүп, экинчи дүйнөлүк согуш жаңы бүтүп, алар ошого Түркияга каршы санкцияларды карайт дагы, Түркия менен тирешип баштайт. Бул деген аябай парадоксалдуу нерсе. Түркияны НАТОга алышат, Түркия Евробиримдиктин бөлүгү деп эсептелинет, бирок түзмө-түз Евробиримдикке алышпайт ошо Кипр үчүн. Жана ошо НАТОда эң күчтүү армиялардын экинчиси болсо дагы Түркия, андан кандайдыр Европа элдери коркот Түркиядан. Ошо 3-4 Чынкуран айынын күндөрү 2025 жылы Өзбекстан, Казакстан, Түркмения ошо декларацияга кол коюшту. Ал декларация боюнча ошо коопсуздук бул кеңешинин ошо номерусун айтсак 541 номер, жана номер 550 ошо көбүнчө Борбор Азиянын өнүктүрүү, ушул Евробиримдиктин Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташуу боюнча резолюция. Анын арасында бир дагы мындай сүйлөм жүрөт да. Ал сүйлөмдө баягы ошо түркиялык Түндүк Түркия Кипр республикасынын түзүлүшүнө
каршылык айтылган да. Ошол жерден кичине мындай сындоо сөздөр жазылган ошол резолюцияда. Анан Түркия бүгүнкү күндө дүйнөдө жалгыз өлкө, ошол Түркия Түндүк Кипр Республикасын тааныган калган өлкөлөр эч кими ага барбай койду, аны таанытганга барбай койду. Анткени Казакстан да коркот, Өзбекстан да коркот, эгерде ушуну таанысак дейт, эгерде баягы Кипр Республикасы, анда Донецкти да тааныш керек, Луганскты да тааныш керек. Ошо Түндүк Осетияны да тааныш керек, Түштүк Осетияны таанып, анда ушу бүт баягы Абхазияны да тааныш керек да. Анда эң күчтүү мамлекеттер кирип алып, башка өлкөлөрдүн басып алып, өзүнүн улуттук эгеменсиз республикалар жарыялай берет. Анан кийин ал республикалар референдум өткөрүп, ошол мамлекеттин курамына кире берет. Ошол жаңы империялы башка мамлекеттерди басып алуу юридикалык жолуна жол берип калат да. Ошол эгерде колдосо, ошо Борбор Азия өлкөлөрү ушуну колдой билсе. Бирок Түркия таарынып атат да, айтып атат, эмне биз деле державабыз дейт, биз деле Түркиябыз, биз деле империябыз, биз деле ошентибиз керек, ошентишибиз керек дейт да. Эгерде андай болсо, анда мисалы үчүн Кыргызстанда бир 300 миңге жакын орус жашайт, анда Бишкектин бир жагын басып алып, баягы өзүнүн баягы мамлекетин түзүп алыш керекпи? Республика орустардын Кыргыз республикасы болуп калабы, ошондой бизде. Же болбосо мисалы үчүн эгерде карасак, бүгүнкү күндө ошол жол менен кете берсек, анда Кыргызстан хакастар хан боюнча Алтайлар кыргыздык экен. Анда кыргыздар мисалы үчүн билбейм, эртең нана куралды ойлоп таап, бүт Орусия армиясын уратып, анан ошол республика Хакасияны басып алып туруп, Шиберди, Энесайды басып алып туруп, бул жерде кыргыздар жашаган. Азыр деле кандаш кыргызга кандаш хакастар жашашат. Эми бул хакас эгемендүүлүк ушундай Түштүк Хакас республикасы деп түзүп алсак, мисалы үчүн, ошондой болуп калабы. Анда эгерде ошол негизде колдосо, анда баары бири-бирине согушуш керек болуп калат. Анткени ушундай ошо дооматтар ар бир мамлекетте, ар бир элде бар да. Бирок Түркияда кээ бир адамдар аны түшүнсө дагы таарынып атышат. Бул деген мисалы үчүн Республика Кипр деген бар Кипрде. Бул Грек республикасы да. Анан ошол Грек республикасы Евро биримдик ага жакшы карайт. Анан ошол Евро биримдикке жагыналы деп биздин Борбор Азия мамлекеттерибиз ага мисалы үчүн ушундай элчилерди дайындай баштады. Элчилерди дайындап ушу койгондон кийин Түркияга дагы бул жакпай калды. Бул демек баягы гректерди колдоп атасыңар дейт, бизди түрктөргө каршы дейт да. Анан Өзбекстан, ошо Казакстан аккредитацияны өткөрүштү, ошо агримандарды беришти. Ошо өзүнүн элчилерине 24-жыл декабрь айында да, ошо акыркы айында Түркменистан ошо 24-жылдын мартында ушуну жасаган, жалган куранда. Анан бул деген греко-киприоттук ошо сөзүн колдоп атасыңар деп түркиялык ошо киприоттор ушундай кандайдыр бир сөзүн айтышты да, каршы. Эми Түркияда ошо Борбор Азия эмнеге ага барды, эмнеге баягы абийлерине, баягы агаларына аркасынан бычак сайды деп ушундай макалалар чыгып аттыр да. Ал эгерде окусак, бул деген евро биримдик ошо проекттик фондко 12 миллиард евролук проекттик фондко Борбор Азия мамлекеттерине жол ачып берди деп айтылып жатат да. Бул деген абдан прагматикалык тандоо деп эсептелет. Анткени Америка Кош Штаттардан кийин ушу Кытай бай болсо, Кытайдан кийин бүгүнкү күндө евро биримдик бай, бирок евро биримдиктин баардык байлыгы Кытайдын байлыгынан 1,5 эсе ашат. Ошон үчүн евро биримдик менен достошуу прагматикалык жол да. Бул деген мамлекеттерде дос деген түшүнүк жок да, дос тууган деген түшүнүк жок. Мамлекеттерде кызыкчылык деген түшүнүк бар. Эгерде мисалы үчүн Түркия эртең аябай тез байып кетип, ошо күчтүү мамлекет курса, мисалы үчүн Шам мамлекети менен биригип, Ирандын, Азербайжан мамлекеттери менен биригип алып да мындай. Алар деген күчтүү ошо нефть баягы ОПЕК 3-тү түзүшсө, жана бир нече 15 жылдын ичинде байып кетсе, анда Туран долбоорунда акчасы пайда болот да. Ошондо Борбор Азия мамлекеттери евро биримдиктен көбүрөөк фондко, мисалы үчүн 150 миллиард доллардык же триллион доллардык фонд түздүк деп Түркия жарыяласа, анда биздин мамлекеттер ошо Борбор Азия ошого Европа менен келишимдерди таштап, Түркия менен келишимдерге баш бурат да. Биз деген сверхдержава эмеспиз да. Кээ бир учурда баягы мындай ар намыс деген түшүнүк, бул деген биринчи ток курсак, жана коопсуздук деген түшүнүк да. Эгерде коопсуздук биринчи орунда, бирок коопсуздук эгерде жайда болсо, канча жакшыманбы жакшыбы,
биринчи орунга кайра ток курсак чыгат да. Курсак ач болсо, аяк жылаң ач болсо, анда жөн эле жылаң ач аяк туруп, анан баягы жалпы ошо идея үчүн туруу кыйыныраак болуп калат да. Ошону Түркияда түшүнүш керек. Анткени Түркияда өз жашоосунда көп жолу ушундай тандоолорду кылган. Мисалы үчүн ушу биринчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин экинчи дүйнөлүк согуш башталып атканда Түркия кайра ошо Германия коалициясына киргенге аракет кылган да. Ошол жерден анан кайра баш тартканда, ошо коалициядан киргенге кийин баш тартып, анан кайра Түркия ошо нейтралитет катары ушундай туруп калган да. Анан кийин кайра Америка Кош Штаттарына кирген. Ошондо Кыргызстандын Советтер Союзунун патриоттору кыйкыргандыр. Түркия азыр эле социализмди кабыл алабыз деп Лениндин курал алып, азыр эле кайра армяндарыбызды өлтүрүп атат, азыр эле кайра баягы хайларды кубалап атат Азербайжандан, азыр эле кайра Азербайжанды колдоп атат, азыр кайра Гитлерди колдоп атат, бизге кас болду деп жазса керек ошондо да. Аркабызга бычак сайды деп жазса керек Лениндин кишилери. Бирок саясат ушундай да, реалдуулук ушундай, тарых ушундай. Кээ бир учурда экономикалык кызыкчылык алдыга чыгып кетет экен да, менин байкашым боюнча. Ошо нейтралдуу мындай тарыхчы көз караш менен караганда. Бирок мен айтайын, эгерде баягы Түркиябы же евро биримдикпи деген суроо турса, мисалы үчүн мен үчүн, мен деген Түркия дейм да. Биздин эле мамлекет ошентет, биздин мамлекет башчылары ошентет, биздин элибиз, калкыбыз Борбор Азия эле ошентет. Европа менен Түркиянын ортосунда тандоо турса, Түркия дейт. Бирок азыр баягы серепчилер айтса керек, кеңешчилер, эгерде баягы Түркия фонддорду сунуш кылбаса, ушуну евро биримдикти сунуш кылгандай, биз деген азырынча евро биримдикти колдоп турабыз, империячыл ушул кадамдарды колдобой кое туралы. Эмесе эртеси күнү бул мыйзам болуп кетсе, Кипрди басып алдык эле, эми Кипр бөлүнүп кетсин деп. Анда Борбор Азия мамлекетин деле басып алып, бөлүп кеткенге мындай кандайдыр бир оондо эл аралык укукта ошондой жаңы укук пайда болот да. Ошондон да кичине кооптонуп атышат да биз Борбор Азия мамлекетинин ушул акылдуу серепчилери да, кеңешчилери, ошо бийликтегилердин. Анан ОТГден чыгып кетели дейт да, ОТГден чыгаргыла дейт Түркиянын патриоттору кээ бир да. Ошо ОТГнын керек жок экен, ОТГ мамлекеттер бизге аркабызга бычак сайды деп атышат азыр. Ошо бирок кантсе да пустор чыгып атат ушундай. Бул деген туура эмес деп эсептейм да. ОТГ түрк мамлекетин түзүш керек, Туранга акча топтош керек, Туран долбоорун аткарыш керек. Бул оңой иш эмес да, буга акча керек. Керек болсо акчаны ошол евро биримдиктен алып туруп, евро биримдиктен көп акча өндүрүп, анан Туранды түзүп кетиш керек да. Жылаң аяк менен чуркап бара калып Туранды түзө калбайсың. Бүгүнкү күнү Түркияда экономикалык маселелер өтө көп. Анын баарын чечиш керек. Жер титирөөдөн кийин үйлөрдү салыш керек. Экономиканы оңдош керек. Ошол рецессия болуп кеткенде ошол инфляция, гиперинфляцияны токтотуш керек да, лиранын түшүшүн. Ошо аны Түркия маселени чече электе Борбор Азия мамлекеттери ошо Европанын ресурстарын алып турат. Түркия маселесин чечкенден кийин, албетте баягы бутка тургандан кийин, Туран долбоорго акчасы пайда болгондон кийин Борбор Азия Түркияны колдойт да. Эгерде катуу ачуу заман келсе дагы Борбор Азия Түркияны колдойт. Мен ушуга ишенем да. Албетте негизи Борбор Азия мамлекеттери Түркиянын эң жакын өнөктөштөрү деп эсептелинет. Анан Түркиянын эли киприоттор боюнча ошо биздин солидардыкты бүтүшкөн, жана ошо биз сөзсүз бууда ушундай декларацияларга каршы чыгып Түркиянын позициясын колдойбуз деп көтүшкөн. Бирок саясат кичине оңоюраак эмес экен да. Мисалы үчүн ошо бүт публикацияларды карасам, Кыргызстан жөнүндө аз эле айтышат экен да, бирок көп Борбор Азия боюнча айтышат экен, түрк патриоттору. Жана ошондой абалда азыр Түркия патриоттору, киприот патриоттор аябай таарынып атат, бирок түшүнгүлө деп ойлойм. Бул прагматика да, бул таза прагматика. Азыр деген мен ойлойм баары бир биздин мамлекетибиз Түркияга түз эле карайт да, аябай жакын тууганга катары карайт. Жана ошо ар кайсы убактарда жардам берген үчүн аябай чоң ыраазычылык билдирет. Бир кездерде Түркиянын өкүлчүлүктөрү барып ушул Тажикстан менен мындай түшүнбөстүктөр азыр чечилди. Кийин документтерде жарыялаганда ал документтерди да карайбыз, кандай болду Тажикстан менен суроо. Бирок ошо так ысык кагылышуулар уланып жатканда бизге байрактарды бергенде Түркия бир жыл өтпөй Түркиянын өкүлдөрү барып Тажикстанга дрон заводун же болбосо дрондорду сатуу сүйлөшүүлөрүн жүргүзүшкөн. Ошону биздин мамлекет түшүнбөй койгон да. Агалар, абийлер, эмне кылып атасыңар?
Бейлер эмнеге биздин ошо азыркы ушундай ачуу абалда ошо жардам берген атасыздар деген ошо жазуулар гезиттерге чыккан. Жана жалпы дагы расмий каттар кеткен да, ошо антпегиле бул баягы эки кошуна чабышып атса тигине да бычак сатасың, буга да бычак сатасың, бири-бирин союп жок болуп кетсин, бириң өлүп бириң кал деген атасыңарбы деп. Ошондой нерсе айткандан кийин Түркия кайра айткан, жок биз анда ошо дрондорду сатпай коебуз деп. Ошондо Иран негизи ошол дрон заводдорун салып берген Тажикстанга. Бул Түркия тарабынан ошол кадамдар токтогон. Бирок ошол кадамдардын бар болгондугу өзү аябай чочуткан да, кичине баягы таң калтырган биздин коомду. Бирок бул бийликтин тегерегиндеги бийлер да, ал эми негизгиси баягы элдин меймандостугу, Түркияга жүрөгүбүз жылуу болгондугу дайыма сакталып турат. Эгерде бул менин пикирим, бул менин жеке өзгөчө пикирим. Албетте ошо мен айткан ар бир сөзгө булактар видео астында. Бирок мындай жалпы эгерде логиканы карасак, менин жеке пикиримден сырткары карасак, оозу кыйшык болсо да байдын кызы сүйлөсүн же уулу сүйлөсүн деген сөз бар элде. Эгерде баягы элди камсыздаш үчүн ар бир мамлекет экономикалык кызыкчылыктарын биринчи орунга коет, улуттук кызыкчылыктарын биринчи орунга коет, эгемендүү мамлекет болгондон кийин. Демек, эгер азырынча Туран долбооруна акча жетпей жатса, ошол акча топтоло электе жана мамлекеттер бутка тура электе, ар бир ошол бутка тура элек өнүгүп жаткан мамлекет өзүнүн жолун издей берет дагы, ошол байлыгын көтөргөнгө жолун издейт. Прагматикалык жол ошондой да. Евро биримдиктин мындай сунушу жакшы болду. Ошол сунушка 12 миллиард доллардык фондко сунуш болду. Ошол сунушту колдошту деп эсептелип атат да азыр. Бирок толугу менен расмий маалымат бир да мамлекет чыгара элек. Ошон үчүн расмий маалымат чыкканча ошол жеке пикир боюнча эле калалы, жалпы пикирди чыгарбай кое туралы да. Анда ошо видео жакса, ошо колдоп коюңуздар каналды. Бизнес пландоо курсу ушул QR код менен, эгерде баягы бизнес план окуйм десеңер, QR кодко кирип окуңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла, анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот да.